Саламатсыздарбы. Эмесе ошондо программасы. Өлкөдөгү саясий кризис улангандыктан коомдо ажырым да пайда боло баштады. Укукчулар тобу бүгүн Бишкекте атайын жыйын өткөрүп, шайлоого чейин конституциялык реформа жасаш керек деген жогорку кеңештин чечимин конституцияга каршы чыгат деп чыкты. Жогорку кеңеш дайындалган шайлоону токтоткон, шайлоо күнүн белгилеген БШКнын чечимин болсо сот дагы жокко чыгарган. Бул кризистен чыгуунун эң негизги жана жападан жалгыз жолу болуп, бул конституциянын жана мыйзамдын негизинде кайрадан жогорку кеңештин депутаттарына шайлоо өткөзүү. Ошол себептен Бош шайкомдун чечими толугу менен мыйзамдын негизинде болгон. Эгерде шайлоону биз деген азыр жылдырсак же болбосо такыр эле башка мөөнөткө коюп койсок, бул азыркы болуп жаткан бийликтин легитимсиздүүлүгүн орчутат. Дайындалган шайлоону сөзсүз өткөрүш керек деген укукчулар Борбордук шайлоо комиссиясын өлкөдөгү бирден бир туруктуу, легитимдүү конституциялык орган деп да атай баштады. Албетте жаңы бийликтин бардык аракеттерин мыйзамдуу деп атай албайсың, бирок өлкөдөгү абал өзү мыйзамсыз. Ошол себептен айрым күчтөр азыр легитимдүүлүгү арсар бийликке каршы БШКны торпеда катары колдоно баштагандай. По закону и в пределах своих... Мыйзам боюнча жана укук ыйгарымдарынын чегинде БШК мындай абалда колунан келгендин баарын жасады. Мыйзам бузуулар тууралуу маалыматтын баары УКМК жана башка тартип коргоо органдарына жиберилген. Бирок алар чара көргөн эмес жана эмгиче эч нерсе кылбай отурат. Азыркы күнгө карата БШК Кыргыз Республикасында туруктуу жана легитимдүү конституциялык органдардын бири бойдон калганы көрүнүп турат. Органов Кыргызской Республики. Бирок 4 октябрдагы шайлоону дал ушул туруктуу жана легитимдүү орган даярдап өткөргөн жана дал ушул конституциялык уюмдун чечими менен жогорку кеңештеги 120 орундун басымдуу бөлүгү бийликтин 3 партиясына өтүп кете жаздаган. Ал жыйынтыкты БШК элдик толкундоолордон кийин өз кызмат ордун таштап кеткен президент жыйынтыкты кайра карап чыккыла деген кайрылуусунан кийин гана жокко чыгарган. БШК эч качан көз карандысыз уюм боло алган эмес. Ал дайым бийликтин буйрутмасын аткарып келген жана акыркы шайлоонун жыйынтыгын мыйзамды сүйүп же аны кынтыксыз аткаргандыктан эмес, кайра эле президенттин айтуусу менен өзгөрткөн. Жаңы шайлоо кайсы күнү боло турганын БШК 6 ноябрга чейин аныктоого укугу бар эле. Ага чейин болсо шайлоо мыйзамдарына керектүү өзгөртүү киргизүүгө убакыт жетмек. Бирок 21 октябрда БШК шайлоо 20 декабрда өтөт деп жарыялоо менен өлкөдөгү саясий кризисти ого бетер курчутту. Шайлоо босогосун ылдыйлатып, шайлоо күрөсүн азайтып, форма 2-нин колдонулушун чектөө үчүн күрөшкөн депутаттар БШКнын дал ошол чечиминен кийин парламенттин иштөө мөөнөтүн узартуу үчүн кол көтөрө баштады. Эреженин баарын мурда бузуп келген БШК болсо эми принципиалдуу болуп чыга келет. У Центральной избирательной комиссии Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктары бар. Ошол укуктар чегинде ал чечим кабыл ала алат. Бирок комиссия анткен эмес. Административдик кылмыш жана шайлоо укуктары болот. Ошол шайлоо укуктарынын чегинде БШК чечим кабыл алса болот эле. Административдик басым жасалып жатканы аныкталдыбы, чечим кабыл алгыла. Кайсы бир талапкердин каттоосун жоюп салса болмок. Саясий партиянын да каттоосун жокко чыгарса болмок. Эгер ал административдик ресурс колдонуп же добуштарды сатып алып жатса. или подкупа. Жаңы шайлоо сөзсүз 20 декабрда өткөрүлүш керек деген юристтер аны менен шайлоо босогосу 7%, шайлоо күрөсү 5 миллион сом, форма 2 болсун мурдагыдай эле колдонулсун деген эски тартипти колдоп жатат. Андан да жаманы 4 октябрдагы шайлоо алдында жана анын учурунда көптөгөн эреже бузууга барган биримдик Кыргызстан же Мекенин Кыргызстан партиялары анда эч кебилбестен ошол эле бойдон шайлоого эми да бара берет. Он взял одним своим решением, он принял... БШК өзүнүн бир эле чечими менен, саясий чечим менен бардык жыйынтыктарды жокко чыгарып койду. Биз аларга айтканбыз, ар бир чөлкөм боюнча жыйынтыктарды талдап чыгалы деп. Кандай мыйзам бузуулар болду жана ага ким күнөөлүү деп. Анан ошол жыйынтыктарды жокко чыгаралы деп. Чындыгында болсо Борбор шайлооком өзүнүн саясий чечими менен мыйзам бузууга барган партияларды жоопкерчиликтен бошотуп салды. Политическим решением помог избежать многим ответственности. Акылдан азап деген ушу сыяктуу. Ошондо саламат калыңыздар.